Саламатсызбы, Венера эже? Бул Аяна кызыңыз канча жашта? 13. 13 жашта, Качантан бери ооруйт? Канча жаштан бери? 13 жыл болду. 13 жыл төрөлгөндөн бери ушундай, 6 айында билгем эми. Диагнозу ДЦП, детский церебральный паралич. Кыргызчасы шал оору деп коет экен. Бул мындай массаж кылып эметип атабы азыр? Массаж кылып атат. Балаңыз дагы ооруйт экен го? Балам биринчи эме болгон. Тоо урган. Тоо уруп анан кийин бул бутунан ошо ток эметип чыкканда этин жууп. Анан эме өйдөп турбайсың. Анан биягынан алып, биягынан пересадка жасаган, мына бияктарынан бери чыккан. Анан кийин 2009-жылы машина койгон. Машина коюп комада жатып 1,5 жыл дегенде сорго басканда, анан ошодон бери ооруп лечение алып, анан кийин ала албай калдык, кыйналып, акча жок, жолдошум каза болуп калган. 3 жыл болду. Өзүм ошо квартирамды төлөй албай, эжемийде келген, ошо эжемийде жашайбыз. Өзүм дагы ошо кызымды көтөрө албай ичинде кырып жабат. Ага да каражатым жок ошо. Бул кызым менен постоянно бул дары менен жашайт. Экинчи үйүбүз больницада постоянно. 2 ай үйдө ошо 1 айлап больницада жатабыз. Тамак жегенди өзү билбейт. Бирок бүт көзү менен түшүндүрөт. Бул баламдын ошол эме көзү да слабый, анан кийин отсталый болуп калды. Кара күч месинден бар болуп, уже канча жыл болду, 2-3 жыл болуп кетти, лечение ала албай. Башы ооруйдубу? Башы ооруп. Түнгүсүндө уктап атып эмет басып кетет. Түндө туруп эле басып кетеби? Басып кетет, анан кыйкырып эметет да, сүйлөнүп кыйкырып ыйлайт да. Бечара. Тамакты чайнап берет окшойсуз, Менин кашык оозун ачпайт да, анан бул эме чайда ичпейт. Жалаң жана трубочкасы менен сок ичет да. Анан мындай эмелерди жебейт, ошко тамагын таптап беребиз да. Тиги балаңызды айыктырганга мындай баштарын эмечиш керек да, дарылаш керек экен. Диагноз кандай болду? Гарантия эмеси. Эми ошонун убагында алсак жакшы болуп кетмек да, мен убагында ала албай калдым да. Убагы менен жаткызганда эмиче жакшы болуп калмак. Өзү бул балам негизи эгиз. Түгөйүнө караганда отсталый да, анын эме да тым. Бул аябай эле слабый. Чай ичкенде да кружканын кармагына болуп, колдору калтырап, бирде сахар салса да төгүп салат. Бул жерде эжеңиздин 4 баласы бар экен, Ой, бунун 4 баласы бар, ошол жакта жашап атабыз. Кээде уруш талаш болот, урушабыз. Балдар менен урушабыз, балдары дагы жогол кет дейт. Күйөөсү менен урушуп кетет мен аркылуу. Ошо үйүбүз жок, ошо ар күнгө кор болуп жүрөбүз да. Мындай опчан балдар менен. Буну сиз жокто эжеңиз көтөрүп жүрөт окшойт, Ооба, мен ичим болуп ала албай жатпайм, көтөрө албай. Отурсам буну алып тура албайм. Аны ошо эжем карашып, эжем жардам берип атат да. Тамак дагы бере албай калдым, кийинчерээк. Балаңызды Кыргызстанда эле карайт экен? Ооба, могу Бишкекте эле. Бишкекте эле, Канча каражат айтты, айтпадыбы? Каражатын сурайлы, акчабыз жок, биринчи барыш керек да, акчабыз жок эле, ошон үчүн көрсөтө албайт. Көргөзмөгө дагы анализтерге эч нерсе бар элексизерби? Барганда обязательно. Бул 2009-жылы эметкен түшкөн томография, ошодон бери түшө элек да. Эми барганда обязательно томографияга түшкүлө дейт да. Билбейт да бул башындагы эмесин.
Ой, мен өзүмдө мал грыза. Чоңоюп атат да жылдан жылга. Буну кандай болот экен эми? Буну ошо операция кылып алып эме пластик коет экен. Эгер пластик койбосо кайра эле чыга берет экен. Буга бир жери 40 миң суруп атат, бир жери 30 миң суруп атат, ар ким ар кандай суруп атат да. Пластик кымбат дейт да. Алып койсо болот, Значит, жакшы болот, болот экен. Ошо пластик коебуз дейт. Анан мындай пластик коюп эле жөн алып салса кайра өзө берет экен да. Канча болду бул оору пайда болгонуна? 2012-ден бери. 2012-ден бери. Мурун кичинекейирээк болчу, азыр ошо жылдан жылга өсүп атат да. Балаңыз окуйбу? Бүттү. 11 классы бүттүбү? Башың ооруйбу? Катуу ооруп, азыр деле ооруп атабы, Азыр деле ооруп. Вообще үнү чыкпайт ошо, эле гана деле чыкпайбы үнү? Жок, чыгат айына. Сүйлөп койчу. Кантип сүйлөчүң да? Өтен келтирип койчу дуулдап. Бор. Аяна. Сүйлөп койбосун. Аяна. Жана кантип Сашка? Күлгөнүм. Сашка. Не деди? Не деди? Чыгыш керек, ошентип чык деди. Сүйлөп койбосун. Гарантия бар экен, жок экен? 100% жок. Эми аракет кылып массаж анан могу эми Кытайлар иглотерапия деп коет экен. Ошо жакшы экен да, могу ийне саят экен. Ал бир эле эмеси 30 миң сурайт да, аны деген бат-бат алып туруш керек да. Значит, мындай 100% болбосо деле гарантия бар экен да? Эми мурун вообще эмечимиз азыр кичине бүтүн эме аракет кылат да, бастыр дегенсип, анан бастыр деп эметсип алыс жетпейт, монт эме спастика да бул. Тырышып берет. Суу киргизи да бар. Баары жакшы болот эже. Кыжат болбоңуз, бул жакта кайрымдуу инсандар бар. Жардам беришет деген ойдобуз, ишеничтебиз. Көп кайгыра бербеңиздер, ыйлабаңыз. Бул балдарыңыз үчүн сиз күчтүү болушуңуз керек. Күчтүү болуп турушуңуз керек да. Ошондо бул балдарыңыз дагы буюрса келечеги кең болот, жакшы болуп кетишет. Урматтуу мекендештер, туугандар, достор, жора жолдоштор, ушул Венера айымды атайын ушундай Инстаграмдан кайрылгандыгынан келип отурабыз. Мурда ушул Аяна кызыбыз 13 жашта, көрүп жатасыздар, жатат тура албайт. Көзү менен түшүндүрөт бардыгын, тамактосо оозу менен чайнап беришет экен. Анан өткөндө кровать алып келип кеткенбиз. Анан чоң балам дагы инвалид деп айтты эле. Мына бардыгына үйүңөрдө олтургула деп келдик. Баласынын зрениясы -16 экен, башында гематомасы бар дейт, бутуна пересадка, авария болгон экен, толукта урган экен. Кыскасы Венеранын өзүнүн грыжасы көрдүңүздөр, бир 7-8 айлыктай болуп турат экен. Эми сөздү сай калсаңар дейм. Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушул үй бүлөгө чоң жардам керек. Өздөрү квартирада турушат экен, көптү көрсөк көл болот. Баарыбыз биргеликте жардам берип, алдыдагы номерлерге байланышып, 50 сомдорго акча которуп, сиздерге ушул үй бүлөгө жардам берели колубуздан келишинче. Азыр квартирада турасыздар да, ошондо? Эжем үйүндө. Эжеңиздин үйүндө квартирада, мындай сиздин үйүңүз эмес. Өзүм үйүндө. Ошо анда биз жалпы биздин YouTube көрүүчүлөргө кайрылып кетебиз. Апам жана мен фонддун атынан баарыбыз жардам берген аракет кылабыз. Сиздерден ушул нерсени сурап кетебиз. Ömür biz деп жанасың, ömür ойго саласың, ömür колуңда сенин. Урматтуу туугандар, Аяна деген карындашыбыз мына ошол жакта жашайт. Республиканский 144 деген адреске келип, ошол жерден көрүп кетсеңер болот. Азыр биз апам жана мен группасы келдик. Ömür колуңда сенин, кимди кай жерден качан аласың?